Ынтымак айылынын тургуну Элмира Арыкбаеванын күнү тоокторго берилген жемди көзөмөлдөө жумурткаларын чогултуу менен башталат. Үй бүлөсү менен биргеликте эң алгач тоок чарбасын 1000 тоок менен түптөгөн. Бул жерде 3000 тоок бар. Булар азыр 95% берип аткан убагы ошондо эме 2800 жумуртка берет. Ар бир мондай лотокко 30тан салынат, анан бир коробкага 12 лотоктон салынат. Талаштын баш аягына таратабыз. Тиги биягы Покровка, Чымгыз Айтматов району, Талас району, анан ылдый жака эме Кара Суу, Эңгилиске чейин барабыз. Тоо этегинде жайгашкан фермада тооктор жашына жараша багылат. Жумуртка багытындагы тоокторду жайгарууга каарманыбыздын кичүү уулу Улук Мистенбеков жардамдашат. Булар азыр эң эле биздин жаш тоокторубуз ушулар. Бул тооктор ушул ар бир клеткада 4төн турат. Суузун болсо мынагу паилка менен ичет. Мынткенде өзү чукуганда өстөр суу чыгат. Ушундай болуп жемин 3 мал беребиз. Жемин постоянно бул өзүмдүн көзөмөлүмдө турат. Буга основной эле негизи эле будай, арпа жүгөрү, жымык кошулат. Анан соевый шрот деген бар. Ошондой жемдер кошулат. Анан тооктор ашыгыш үчүн мрамор ташы обязательно кошулуш керек да буларга. Градус ичинде минимальный 20дан ылдый түшпөш керек. 20 градустан ылдый түшүп кетсе эле тоок учуп калат дагы. Жумуртка бербей баштайт да уже. Жумуртканын процентовкасы азайып баштайт. Ошолдордун постоянно ошол тонкостьтарын карап, көзөмөлдөп турабыз. Ар бир чогултулган жумуртка көлөмүнө жараша бөлүнөт жана баалары ар кандай. Бул жумурткалардын сортуна жараша бөлүнөт. Бул эң эле чоң жумурткасы СО деп. Анан бул С1, бул С2 болуп бөлүнөт. Булардын үчөө тең 3 башка баа менен кетет. Ошол 2-3 күндүктү жыйнап туруп, анан кийин ушул сорттоп, өз-өзүнчө баага бөлүп, анан кийин сатыкка жөнөтөбүз. Азыркы учурда 6 сом 50 тиын, 7 сом 50 тиын менен кетип аткан баасы. Баа күнүнө тапшырылат. Свежий булар биздики ашып кетсе 2 күн, 3 күндүк болуп сакталат. Ал 2 күн, 3 күн сакталганга чейин эле биз өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Клиенттерибизге жеткизип беребиз. Талас облусу боюнча айыл чарба багытында тоок багып, жумуртка өндүргөн ишкерлердин саны арбын. Жалпы облустун аймагында айыл чарба багытындагы өндүрүлгөн продукциялар боюнча жогорку деңгээлде чыктык. Анын ичинде эт өндүрүүдө, сүт өндүрүүдө, жумуртка өндүрүүдө бүгүнкү күндө дагы биздин дыйкан фермерлердин өндүрүлгөн продукцияларынын көрсөткүчү 100%га жетти. Биздин айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө колдоо көрсөтүү үчүн жеңилдетилген пайыздагы кредит насыяларды бериле тургандыгы боюнча түшүндүрүштөр жүргүзүлүп келет. Ошону менен катар эле тоок фермасындагы өнүктүрүүдө бүгүнкү күндө колго алынып аракеттер жүргүзүлүп келет. Жумуртка өндүрүү жанданууда. Бул тармак ички рынокто камсыздоодо жана жумуш орундарын түзүүдө айрыкча маанилүү. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Бакай Ата району.